Эфирибизден ары карай улантабыз ушундай сонун жагымдуу чыгарма менен. Биз төмөндө дагы биздин апаларыбызды, аталарыбызды чын жүрөгүбүздөн куттуктап өткөнбүз. Мына дагы да болсо студияга куттуктайм. Алар жөнүндө жакшынакай маалыматтарды айтам деп келип калган төрүбүздө мейманым бар. Силердин уруксатыңыздар менен мен тааныштырып өтсөм. Аламүдүн районунун эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Гүлмира Кыштобаева эжекебиз бизде бүгүн конокто. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кутмандуу таңыңыз менен. Таңкы маанайыңыз кандай? Абдан жакшы. Майрамда. Майрамда. Эми учурдан пайдаланып, мүмкүн сизди деле куттуктап өтөлүк ошол. Тармактын кызматкери катары. Ошол тармактын кызматкери катары. Рахмат. Андыктан эң эле алгачкы сурообуз мындай, эми ошол карылар, апалар, аталар дегенде эле баягы улгайганды элестетебиз да. Анан азыркы учурда Аламүдүн районунда мына ошол улгайган апалардын, аталардын саны канча болду экен? Бүгүнкү күнү Аламүдүн району боюнча 18 миңге жакын улгайган жарандар жашайт. Айтып кетсем, сиз айткандай, бүгүнкү майрамда биздин бүгүнкү майрамды эле эстебей, ар күндө татыктуу көңүл буруп турабыз. Биздин Аламүдүн райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын тарабынан бүгүнкү күнү райондо 2 улгайган 100дөн ашкан апабыз бар. 2. Анан ошо бүгүнкү салтанаттуу иш-чаралардын максатында биздин райондун башчыбыз даректүү куттуктоолор менен үйүнө жардам, материалдык жардам көрсөтүп, жылуу мындай майрамдык маанайда тартуулайт. Андан тышкары бүгүнкү күнү ушу район боюнча 7 согуштун ардагерлерине дагы көңүл бурулат. Айтып кетсем, мамлекеттик органдардын тарабынан, жергиликтүү өз башкаруу органдарынын тарабынан, демирчилердин тарабынан бүгүнкү деле күнү ошо бирок тилекке каршы коронавирустук инфекциясына болуу коркунучтун негизинде социалдык колдоо жана материалдык жардамдар даректелүү өтөт. Андан тышкары өлкөдө өзүңүздөр билгендей 15 сентябрдан 15 октябрга чейин улгайган курактагы адамдарга көңүл буруу, камкордуу 1 айлык өтүүдө. Ошонун алкагында бүт тараптардан жардамдар көрсөтүлүп, материалдык жардамдар, ар түрдүү жардамдар даректүү көрсөтүп өтүп келе жатат. Жакшы, сиз айтып өтпөңүз, баягы ошол улгайган адамдарга майрам эле күндөр эмес, мындай күндөрдө көңүл бурабыз депчи. Айтсаңыздар, эми баягы азыр бардык эле адамдардын жашоо шарты бирдей эмес да. Кай бирөөлөрдүкү жашоо шарты бир аз чаканыраак, кээ бирөөлөрдүкү жетиштүү шартта болсо, ошолорго кандай финансылык жактан жардам кыласыздарбы же кандай жардамдар болот? Бүгүнкү күнү Аламүдүн райондук социалдык өнүгүү башкармалыгында жалгыз бой жашаган 113 апабыз, атабыз бар. Ошо алардын бизде социалдык кызматкерлер ар бир жалгыз бой жашаган ата апаларыбызга социалдык жактан тейлөө көрсөтүлөт. То есть аларды бир жумада 2 жолу үйүнө барып, ошо керектүү жардамдарды көрсөтөт. Дары-дармек алып берүү, үйлөрүн жыйнап, мына бүгүнкү күнү кыш мезгилине даярдоолорду көрүп атабыз. Андан тышкары сөзсүз бүт иш-чаралар ошо жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен биргеликте аткарып келатат. Андан тышкары бүгүн ошо айылдарда биздин жалгыз бой жашаган же бүгүн турмуштук оор кырлада турган улгайган жарандарды демирчилер жактан ай сайын жардамдар көрсөтүлөт. Закреплять этебиз да, ошо тамак аш беришет. Андан тышкары сөзсүз мындай майрам күнү эмес, ошо 1 айлыктын ичинде алкагында эмес, ар дайым ошо кары картандарга көңүл бурулуп турат.
Жакшы. Анан ошол эле учурда бул программа негизи көп жылдан бери эле иштелип чыккан да, ошол бир гана майрам күнү эмес, башка күндөрдө эле ошол социалдык кызматкерлер ошо жардам көрсөтүү дегенчи. Бирок ошол эле учурда дагы да ошо программаңыздар жаңыландыбы, мындай кошулдубу, эмнелер кошулду дагы да болсо? Өкмөттүн токтоо менен 25-жылга чейин иш планы бекитилген. Ошо иш план негизинде бүгүнкү күнү ар тармактардан өзүн алкагында алып барган иш-чараларды алып баруу негизинде. Анан ошол жерде бүт мындай пункттар менен аткарылган иш-чаралар кайсы убагында жерлерде бүт жазылып чыкканда, ошол нерсени бүгүнкү күнү жерлерде ар бир орган тиешелүү өзү тармагын алып келет да. Медицина тармагы, ФАП, ГСВЛер өзүнүн тармагы жактан учетко алганы менен ошо социалдык кызматкерлер менен социалдык колдоону чогуу бир биримдикте көрсөтүлөт. Андан тышкары материалдык жардамды атасыңар. Бүгүнкү күнү ушу карык-картаңдарга балким бир дары-дармекке акчасы жетишпей жатат, же бир үйдөгү ремонтторго мажбур болуп атат. Ошол негизинде айыл өкмөт тарабынан материалдык жардам көрсөтүлөт. Жакшы. Жана сиз айтып өттүңүз го, сыналуу гана баягы биздин ата мекендик согуштун ардагерлери калган экен. Бул албетте биздин доордун, биздин замандын баатырлары. Чынында баягы мактаса мактоо жарашкан, даңктаса даңктоо жарашкан өзгөчө баатырлар. Анан ошолорго мындай өзгөчөрөөк көңүл буруу, финансылык болобу, же алардын көңүлүн алуу максатындагы башка жолдор менен болобу, кандай багытта сиздер ошолорго мындай кайрылуу іздейсиздер? Демөчү болосуздар. Бүгүнкү күнү бул согуштун ардагерлери тилекке каршы ошо жылдан жылга асайып, негизи жыл сайын майрамга карата эмес, 9 майга карата, анан 1 октябрь күнү, карылардын күнүнө карата эмес, алар күндө көңүл бурулат. Мамлекеттик жардамдарынан, республикалык эсебин тарабынан ошо ай сайын алар акчалай жеңилдиктерди алышат. Андан тышкары бүт ошо медициналык бүт колдоолор бекер. Аны бүгүнкү күнү өзүңүздөй билгендей, ошо биздин согуштун ардагерлер жаштары да 90дон жогору болуп калды. Поэтому бүт жардамдар ошо даректүү көрсөтүлөт. Айтып кетсем, ошо Аламүдин район боюнча 90дон 100гө чейин 159 ата-апаларыбыз бар. Андан тышкары, вот айтып кеттим, 100дөн жогору 2 апабыз бар. Анан сөз башында айттыңыз, ошол Аламүдин районунда 18 миңге жакын кары картаңдар деп. Эми алардын баардыгына эле жардам көрсөтүлө бербесе керек. Бүгүнкү күнү Аламүдин район боюнча 17 айыл өкмөтү бар. Бүгүнкү күнү 4 миңге жакын улгайган жарандарга жардам көрсөтүлөт. Даректүү ошо демирчилердин тарабынан, айыл өкмөттөрдүн тарабынан, ошо мамлекеттик органдардын тарабынан акчалай жардам, тамак аш жардамдарын. Ал кандай кары картаңдар алат? 65ден жогору. Анан кыш келатат, жана көмүр түшүргөндө же болбосо жылуулук бергенде анча-мынча пайыздар, арзандатуулар болот эмеспи? Аларды кандай карайсыздар? Сөзсүз жылда ошо айыл өкмөттүн тарабынан жергиликтүү бюджеттин эсебинен кары картаңдарга айыл өкмөт тарабынан материалдык жардам ошо көмүр алууга көрсөтүлөт. Мен албай калдым, же болбосо мен алсам болобу деген мүмкүн Аламүдин районунда жашаган кары картаңдар болсо, силерге кайрылыш керекпи? Сөзсүз биз социалдык кызматкерлер тарабынан мониторинг өткөзөбүз. Биз ошо аракет кылабыз, ошо биздин ата-апалар бизге кайрылганча
биз алардын маселелерин чечүүгө. Анткени биз ар дайым ошо социалдык кызматкерлер аркылуу, айыл өкмөтү аркылуу алар менен тыгыз байланыштырабыз да. Сөзсүз бул деген ар кандай биздин улайган адамдар ошо кичинекей баладай бизди күтүшөт да. Балким ар бир айыл өкмөттө биздин бүт контакттарыбыз бар. Чалып турушат. Кээ бир учурларда урушушат, кээ бир учурларда баталарын беришет, ар кандай болот да. Анан мындай майрам күнү мен дагы кайталап кетсем, биз жыл сайын жылда ар күндө ошо абдан чоң көңүл буруп турабыз. Жакшы. Анан айтсаңыз, азыр айттыңыз го, баягы жардам көрсөтүлүп турат, жардам берип турабыз, көңүл буруп турабыз деп. Негизи эле баягы карысы бар, нырысы бар деп коет го. Ооба. Көңүл буруп турган жакшы, алардын батасын алган андан да жакшы. Анткени баягы бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт. Бирок ошол эле мезгилде азыр көкөй кескен, өкүнткөн бир нерсе бар. Улам сайын көбөйүп баратат. Бул ошол эле кары-картаң аталарыбызды, апаларыбызды жанагы атайын багуучу жерге, карлар үйүнө жеткизген учурлар аз эмес. Наоборот, тетиринче убакыт менен көбөйүп баратканды өкүндүрөт да. Ошол туурасында айтсаңыз. Бүгүнкү күнү ошо быйыл өзүңүз билгендей ошо пандемия учурунда биз үчүн абдан коркунучтуу болду. Бирок Аламидин району боюнча андай ошо улгайган ата-апаларыбызды кары үйлөрүнө жөнөткөн жокпуз. Биринчиден биз ошондой факттар болуп калса, ошо туугандарын издейбиз. Туугандарын издеп, ошо туугандар менен сүйлөшүп, бүт түшүндүрүү иштерин өткөзүп, анан аракет кылабыз ошо биздин кандайдыр улгайган адамдарыбыз ошо карлы үйлөрүнө барбасын деп. Бирок учурлар болот. Ошонун негизинде бирок биз өзүбүз тийиштүү иш-чараларды алып барган да учурлар болчу. Жакшы. Эми сиздер тараптан жыл сайын ушул майрамдын урматына абдан чоң иш-чаралар өтчү эле, майрамдачу эле, кары-картаң улгайган апаларыбызды куттуктап, аябай жакшы эмоциялар менен, жакшы маанайлар менен биз дагы теледен көрсөтүп турчу элек. Эми бирок азыркы кырдаалга байланыштуу ар бирөө өзү алдынча баягы өткөрүп жатыптырсыздар. Эми бүгүн эмне кыласыздар? Каяка барып кимди куттуктайсыздар? Бүгүнкү иш-чара, бүгүнкү майрамдык маанай кандай өтөт эми? Бүгүнкү майрамда биздин Аламидин райондук мамлекеттин башчысы, ошо биздин Аламидин районунда 2 апабыз 100төн ашкан жашы даректүү үйүнө барып, жылуу маанайда куттуктап, материалдык жардам көрсөтүп, ошондой иш-чаралар жүргүзүлөт. Андан тышкары согуштун ардагерлерине ошондой эле иш-чара өткөрүлөт. Бирок бүт ошо Аламидин району боюнча 17 айыл өкмөттө айыл өкмөттүн башчылары, айыл өкмөттүн депутаттарын, кеңешчилер, жардамчылары жактан үймө-үй кыдырып, ошо аракет кылабыз ар бир атага, апага көңүл буруу. Бул иш-чаралар жылда жасалат. Жакшы. Азыр сиз айттыңыз го, үй үйлөрүн кыдырып, дареги менен жеткизип, ушундай жардамдарды көрсөтөбүз депчи. Негизи биздин эл кайрымдуу, колу ачык элбиз чынында. Анткени бири-бирибизге ушундай жардамды аябастан бири-бирибизди алдыга сүйрөгөн элдерденбиз. Айтайын деген эжеке айтсаңыз, ушул биздин элде сиздерге ушундай кары-картаңдарга жардам берейин дедим эле, муктаждар барбы деп келген биздин баягы чоң бизнесте жүргөн ага эжекелерибизден барбы? Сөзсүз. Бүгүнкү күнү сөзсүз биздин айыл өкмөттөр түздөн түз жеке бюджетке эле карабастан ошо демирчилер менен чоң иш-чараларды алып барат. Мына пандемия учурунда
өкмөттүн тарабынан жардамдар көрсөтүлдү. Район боюнча 27 миңден ашык үй бүлөлөргө жардам көрсөтүлдү. Бирок ошонун ичинде да сөзсүз биздин мамлекеттик администрациясынын, министрликтин тарабынан, ошо айыл өкмөттүн тарабынан көп жардам ошо дөмөрчүлөрдөн көрсөтүлдү да, общественный фонддордон, неправительственный организациялардан. Бул мындай учурда бир ынтымактуу биримдикте чоң иш-чаралар жүргүзүлдү да. Ошонун ичинден да биздин мындай эң негизги биринчиден улгайган адамдарга жардам көрсөтүлдү, турмуштук оор кылдалда турган үй бүлөлөргө, андан тышкары ушу новостройкада да жашаган үй бүлөлөргө. Гүлмира Алимбековна, азыр биз жалаң гана жакшы жаңылыкты, жакшы нерсени угалдык деп толук түрдө айта алам. Андыктан дайыма эле эч бир жаман нерсени артка таштап эле ушул жакшы гана нерсени уккубуз келет ар дайым. Ушул сөзсүз түрдө ишке ашып, андан ары дагы улануусун биз дагы каалайбыз. Биздин улгайган апа-аталарыбыз аман болсун дейлик. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип кичинекей болсо дагы келип, өзүңүздүн жакшы жаңылыгыңыз менен бөлүшүп кеткениңизге. Сизге терең урматтоо менен эркин микрофон сунайын. Рахмат. Эми учур менен пайдаланып, мен дагы ошо апа-аталарыбызды чын жүрөгүмдөн майра менен куттуктап кетсем, сиздерге узун өмүр, бакубатчылык, ден соолук, ошо уул кыздарыңыздын жана коомдун сый урматына бөлөнүп жашаңыздарды каалайм. Чоң рахмат. Сизге дагы ишиңизге ийгилик, чың ден соолук каалайбыз. Ошол эле мезгилде балпайган карылыкка жетиңиз. Бар болуңуз, ишиңизге ийгилик болсун. Рахмат. Бар болуңуз. Ал эми биздин мейманыбыз Аламүдүн районунун эмгек жана социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Гүлмира Кыштообаева эжекебиз болду. Аламүдүн районунда дагы биз билгендей улгайган апа-аталарыбыз бар болсун. Сиздерди чын жүрөгүбүздөн Танкестин атынан куттуктайбыз. Ден соолукта болуңуздар. Биз сиздерди майрамыңыздар менен деп дагы бир ирет айталык.